боюнча, нефти боюнча баалар көтөрүлбөгөнгө толук күчүбүздү жумшайбыз. Бүгүн ушу 50 сомдун, 54 сомдун тегерегинде болуп атат. Жылдын аягына чейин ошондой кармаганга аракет кылабыз. Ал эми акциз менен налогун түшүрөбүз деп сөз бердик беле. Акылбек Үсөнбеков, сиз жооп берип коюңуз. Микрофонго барып жооп берип коюңуз. Саламатсыздар. Акциз менен НДС боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Bir aydan murun эле сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мына көчө күнү Туркмениядан дагы келе баштады. Урматтуу президенттин Туркменияга барып келгенден кийин ал каналыбыз дагы ачылды. Бирок эгерде керек боло турган болсо, кабинет министрлер буга барууга даяр. Азыр нефтетрейдерлер менен ошо бааны көтөрбөгөн кепилдик механизмин иштеп чыгып атабыз. Рахмат, мен ушу нефти боюнча дагы айтып кетейин. Түркменистанга барганда мен нефти боюнча, газ, анан свет боюнча сүйлөшкөнмүн. Учурдан пайдаланып, ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен Түркменстандын президентине чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем. Бизге светин да берди, газын да берди, нефтини да берди. Бүгүнкү күндө светти ушу Түркменистандан алып атабыз. Газын дагы берген, газ боюнча азыр транзит боюнча маселе турат. Газды биз азыр башкача жол менен сүйлөшүп атабыз, аны азыр айтпай эле коеюн. Нефти болсо, бензин, дистоплива болсо мына ош жакка келди уже. Келип атат, мындан ары аяктала алабыз. Россиядан да алып атабыз. Алар да бизден аяган жок. Жана докладымда айтып кеттим, 190-200 миң тоннага чейин жакыны кол коюлду, соляркага, бензинге кол коюлду, келет ал. Анан мындай дүрбөлөңгө түшө бербеш керек, оң соңго көтөрүлөт экен, анан мындай дегенге. Биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Анан